Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевка сотко бар, ак экенинди далилде. Садыр Жапаров экс-президент тууралуу инцидентти эми угуп жатканын өзүнүн жеке баракчасында билдирди. Камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жөнүндө ызы чууну бүгүн көрдүм. Бийлик буйрутма берип, ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуптур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем. Анын арасында Атамбаев дагы бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам. Сөзүмдү кайра артка албайм. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко баргам. Эч качан каршылык көрсөтүп соттон качкан эмесмен. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели, ошондо өлкөдө тартип болот. Учурдан пайдаланып, ишти карап жаткан сот, прокурорлордон суранып кетет элем. Буйрук бергенге укугум жок, ошондуктан суранып жатам. Эгерде мүмкүн болсо, сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрсөңүздөр болмок. Каалаган журналисттер, блогерлер кирип түз эфир дагы жасаса жакшы болмок. Эл дагы соттун жүрүшүнө назар салып турмак. Кой таш окуясы эч кимге деле жашыруун эмес го, деп билдирди өлкө башчы. Атамбаев унаада кызматкерлерди кемсинткен. Жазаларды аткаруу комитети Атамбаевдин сотко алынып келиши тууралуу маалымат берди. Жазаларды аткаруу комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко жеткирүүдө эч кандай күч колдонулбаганын билдирди. Бул тууралуу жазаларды аткаруу комитетинин маалымат кызматы билдирүү таратты. Алмазбек Атамбаев унаанын ичинде жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлерин кемсинтип, чыр чатак чыгарып, орой сөздөрдү айтып, коомчулуктун көңүлүн буруп, ошону менен сот процессине катышпоого аракет кылган. Соттун имаратына жеткирилгенден кийин машиненин ичинен бут кийимин жана байпактарын чечип, жактоочуларын бул жакка жылаңайлак алып келишкендигине ишендирүүгө аракет кылган деп жазылат маалыматта. Буга чейин Замир Жошов Атамбаевдин абактан күч колдонуу менен сотко алып келгенин билдирген. Андан кийин кыйноолорду алдын алуу борбору Атамбаевден кабар алып, анын колу буту көгөргөнүн ырастаган.